Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Біз бүгін Тоқмоқ шаарындабыз. Тоқмоқ шаарынын чыгыш тарабында бир сонун үй сатылып атыптыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Эми жайгашкан жерин айтып кетейин сиздерге. Бул үй Тоқмоқ шаарынын чыгыш тарабы, районун гостиница деп коюшат экен бул жакты. Адреси Тоголок Молдо көчөсү 62-үй. Сиздер картага 62 А деп жазасыздар, эгер сиздер карта менен издеп таап келем десеңиздер. Тоголок Молдо көчөсү 62 А дейсиздер. Мына туугандар, Скөл Бишкек дейбизби же Кемин Бишкек дейбизби, ошол центральный көчөнүн боюнда жайгашкан. Мына бул жактарында бир заводдор бар экен. Аталышын билгендер комментарийге жазып коюңуздар. Эси үйүндө жок болгонго байланыштуу мен могу заводдор кандай завод деле аттарын деле билбедим. Эми үй жөнүндө маалымат берейин сиздерге. Мына жолдун эле боюнда туугандар. Мына эми мына үйүбүз көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Тегеренте блок менен тосулуптур. Туугандар, жеринин аянты 6 сотук. Кызыл китептери бар экен. Ээсинин атында үй. Андан ары азыр короосуна кирели. Мынакей, бул үйүбүздүн короосунун көрүнүшү туугандар. Суу, свет, мектеп, бала бакча бар экен туугандар. Бала бакча менен мектеп жакын жерде жайгашкан дейт. Үйдө паровой отопление бар. И газ бул райондордо бар экен, бирок үйгө чейин киргизип алышыңыз керек. Кире элек, бирок ушул райондо газ бар, кошуналарда могул жерде. Анан центральный канализация бар экен туугандар. Эми үйүбүз жөнүндө айтайын. Үйүбүз бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн. Колонна, система поездар коюлуптур туугандар. Так, узун туурасы 13/10. А бул жакта отдельно дагы 1 жыл мурда салынган кухнясы да бар. Андан кийин так, бул толук эле маалымат бердим. Эми ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Киргенде эле прихожка жайгашыптыр. Узун туурасы 5/2,5 экен. Атаңдар. Ушул прихожкадан ал жакта паровой отопление топкасы жайгашкан. И бул жакта биздин башка бөлмөлөр. Азыр биринчи сиздерге бөлмөлөрдү көргөзөйүн да, кийин бул жакта кухняны тааныштырайын. Так. Прихожкадан киргенде эле бул жакта бир коридор. Узун туурасы 5/2,5 экен. Ушул эле коридордон бул жакта холл, спальни жана залга өтүп кете алабыз. Оң тарапка кирсек, бул жакта биздин душ жайгашкан. Бул коридорубуздун өйдө турган тегереги обычный эле шпаклевка окшойт. И андан ары биз холлго киребиз. Бул биздин холлдун көрүнүшү. Узун туурасы 5/4 экен туугандар. Полу ламинат. Өйдө тарабы натяжной потолок, тегереги обой туугандар. И батыш тарабында 2 пластик терезе орнотулган. Ушул эле холлдон биз оң тарапка киргенде бир спальни жана залга кире алабыз. А сиздерге биринчи спальни бөлмөнү тааныштырайын. Бул биздин спальни бөлмө. Көрүп турганыңыздардай тегереги обой экен. Өйдө жагы пластика и чыгыш тарабынан бир пластик терезе орнотулган туугандар. Полу ламинат. Узун туурасы 4/3,5 экен туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан кийин кайра эле холлго чыгып залыбызга киребиз. Эми оң тарапта биздин зал жайгашкан. Мына эшиктеринде бир көрүп кетиңиздер. Биздин зал узун туурасы 6/4 экен туугандар. Көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз тез тартып атасың, башыбыз айланып кетти дегенге жайыраак тартканга аракет кылып атам туугандар. Кандайдыр бир ойлор болсо комментарийге кенен жазып кое бериңиздер. Өзүбүздү оңдогонго аракет кылабыз. Узун туурасын 6/4 деп айттым. Чыгыш тарабында 2 пластик терезелер орнотулган туугандар. Полу ламинат бул деле. Өйдө тарабы гипсокартон экен туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан кийин кайра эле холлго чыгып
Биздин акыркы спальный бөлмөгө өтүп кетебиз. Мына туугандар, бул жак спальный, андан кийинки зал и акыркы спальный бөлмө. Узун туурасы 4x4 экен туугандар. Тегереги обой, өйдө тарабы пластик экен. Полу ламинат и батыш тарабында бир пластик терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Эми сиздерге паровой отоплениянын топкасы жана кухняны көргөзүп кетейин. Душту. Бул биздин душ. Светти кайтыл жактан жандырат экенбиз, лампочка өлүп калыптыр туугандар. Азыр мен телефондун жарыгы менен эле тартып атам. Мына ушундай көрүнүштө. Өйдө тарабы пластик экен, аристон орнотулуптур. Ички тарабынан бир раковина чыгарылыптыр мына туугандар. Бул жакта душевой кабинада бар экен. Ылдый тарабы кафель чапталган полуга. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле мен прихожкага чыгам дагы. Бул жакта кухня жана бул жакта паровой отоплениянын топкасы бар. Сиздерге биринчи кухняны көргөзүп кетейин. Мынакей туугандар, бул биздин кухнянын көрүнүшү. Узун туурасы 6га 3,5 көрүнөт туугандар. Бул жакта точно сурабапмын кухнянын узун туурасына. Мына 6га 3 көрүнөт. Батыш тараптарында 2 терезе орнотулган, жааштан эле экен. Өйдө тарабы пластика деп айттым, Өйдө тарабы пластика. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Кухнябыз. Ичинен бир раковина орнотулган. Андан ары кайра перехожкага, и перехожкадан бул жакта биздин паровой отоплениянын топкасы. Мына туугандар, ушул жерде биздин ток трехфазка экен. Анда айта кетейин. Эми короосуна чыгып, короосун бир көргөзөйүн да сиздерге баасын айтайын, туугандар. Мынакей туугандар, биз кайра эле үйүбүздүн короосундабыз. Бул жагында навес. Навестин ылдый тарабы стяжка болуптур. Ал жагында бир отун тизгенге бир аз склад сыяктуу жерибиз бар экен. Мына. Андан кийин үйүбүздүн батыш тарабында бир аз жер жемиш эккенге, же болбосо кандайдыр өзүңүз жактырган бак эккенге место бар экен. Мына туугандар. Бул жактар деле блок менен тосулган. Эми үйүбүздүн баасына айтайын, $35,000 деп атышат. Бирок $35,000 десе эле $35,000 сатабыз деген эмес туугандар. Сүйлөшүүлөр болот. Эсин номерин бул жерде экранга жана описанияга калтырам. Ошондо да таппай калсаңыздар, мен өзүм номерим турат каналда. Мага кайрылыңыздар, мен сиздерге алып берем. Атак бул жерде турат, мына туугандар, караңыздар мына. Сүйлөшүүлөр болот. $35,000 десе $35,000 сатабыз деген эмес. Оны окуп көрүңүздөр туугандар. Кандайдыр бир маалыматтар калган болсо, аны деле сурасаңыздар болот. Эми жана ошондой эле бизде TikTok жана Instagram профилдер бар, баракчалар. Ал жака кирип деле ушул үй сыяктуу сатылуучу үйлөрдүн Чүй областынан Бишкек шаарынан основной бизде кыска видеолоруну жана сүрөттөрүнү көрүп, кандайдыр бир маалыматтарды ала аласыздар. Ал баракчаларды деле базар жок деп английский буква менен издеңиздер. И Телеграмда үй жер деген группабыз бар. Анын ссылкасы деле описанияда турат. Ал жакта жалаң үй сатуучу жана үй алуучу адамдар бар. Сиз деле кирип сата турган болсоңуз, үйүңүздө сүрөттөрү жана маалыматтарын өзүңүз бере аласыз. Эгер үй алуучу болсоңуз деле ошол жерде сатылуучу үйлөрдү кирип көрсөңүз болот туугандар. Кээ бир үйлөр бул жака чыкпаса деле ошол жакта болуп калат. Лайктан басканды унутпагансыздар деген ойдомун. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.